Бүбүсара Бейшеналиеванын кыскача өмүр баяны. Бүбүсара Бейшеналиева 1926 8 апрель күнү төрөлгөн. Бирок күйөөсү менен ажырашкандан кийин туулган күнүн 17 май баласы Эрмектин туулган күнүнө карата атайын өзгөртүп алган. Ленинградтан жаш таланттарды издеп адамдар келишет. Алар кичинекей сулуу кызды бир көрүп эле жактырып тандап алышкан. Балерина окуу жайды 1941-жылы аяктап Фрунзе шаарына кайтып келген. Алгачкы жолу чоң сахнага 1939-жылы Кыргызстандын Москвада өткөн маданият күндөрүндө чыккан. Күн сайын 100гө жакын адам Бүбүсара ишине келе жатканда жолун тосуп, урмат сыйын билдирип турушкан. Алар үчүн бичини жакындан көрүү жана саламдашуу сыймык эле. Бирок чектен ашкан элдин сүйүүсүнө карабай Бүбүсара жылыз оорусуна кабылган эмес. Анын жагымдуу жүзү, ийкемдүү денеси жана талыкпаган эмгеги кыргыз балетинин примасына айлануусуна өбөлгө түзгөн. Кесиптештери Бүбүсаранын табият берген таланты менен гана чектелип калбай, ар дайым машыгуу үстүндө жүргөнүн айтышат. Балерина таанымал композитор Акмат Аманбаевдин сүйүктүү жары. Эрмек аттуу татынакай уулдун